Атайын сіздерден алынған хейтерлердің рубрикасы десек болады. Азыр бізге бір айым бикеч жазған екен. Сіздерге сынайын. Өкіңіздердің біріңіздер оқып берішіңіздер керек. Ал эме біз болсо, даяр болсоңуздар, анда видеоға тарқанға біз дағы даярбыз. Даярсыздар бу? Так, даярбыз. Анда баштадык. Сөз сизде программасында хейтерлер. Ким жазыптыр окуп кетсеңиз болот. Негизи шоколадка деген көрүүчүбүз жазган экен. Ушу биздикилердин кайсы кино же тамаша көрбөйүн? Звонок келет. iPhone'дун музыкасы менен телефону болсо Samsung же Nokia болот. Негизи бул туура. Негизи бул хейтерлер болбосо, мындай сындап турган адамдар болбосо, бул өсүү болбойт да. Ошон үчүн ошондо сиздердин так нык жоогуңуз да. Биздин жоогубуз туура эле байкап турсуздар. Бул iPhone'дун музыкасы чыккан менен телефон Samsung болгон туура эле. Бирок Samsungга iPhone'дун жок да. iPhone жок. Анан кайсы видеодон алынган ой пикир деп ойлойсуздар? Жогоруда өзүңүздөр айтыңыздар, биз ар бир сын пикирди окуйбуз да. Бул келиши мүмкүн, бул жанагы освежитель жөнүндө тамашабыз. Азаматсыз. Алло. Сизге дагы шоколадка, сизге дагы чоң рахмат айтабыз. Дайым ушинтип калтырбай, бизди ушинтип кемчилигибизди айтып турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы, Нурбек байке, сизди билүүбүз менен аябай сыйлайбыз жана тыңдап көрүүбүз дейт. Ишиңизге ийгилик. Суроо бир анекдот айтып берсеңиз. Рахмат, көрүп туруңуздар, калтырбай. Анекдот болсо, анекдот боюнча бир киши кой айдап кетип атыптыр. Кой айдап кетип атса, кошунасы жолугуп калып, "Ай, кошуна, бул койлорду каяка айдап баратасыз?" десе, "Ай, кошуна, бул кой эмес, бул диплом" дейт имиш. "Кой шаарда окуп атат" деп коет дейт. Эмки жылкыга буюрса, бир жылдан кийин жакшы бир кино комедия жаратсак деп атабыз. Ошого Айгеримди ойнотобуз го. Четин чыгарып айтып кете калсаңыз, кандай жашоодон алынган эле? Жашоодон алынган, элдин арасынан алынган, турмуштагы болуп өткөн окуялардан алынган кино комедия болмокчу. Буюрса, башка стандарт, жаңы форматта тарсакпы деген ниет кылып атабыз. Башка каарман катары экөөңүздү гана көрө алабыз. Экөөбүз ойнойбуз. Жакшы. Анан сиз Боз салкын тасмасында дагы роль ойноп калмын дейсиз. Угармандарга эстетип кетсеңиз, кайсы кадрдан чыгасыз? Негизи ошол министрдин кызы махабаты тартылган жыл эле Боз салкындагы тартылып калып, ал жака дагы Капар деген Асияман ала качкан образ жаратканбыз. Кылмышкер болуп Кылмышкер болуп, жана камчы байке айтат го, бүктөп коём деп. Эгерде дагы жолу кыңк этип койсоңчу, бүктөп коём. Уктуңбу? Мага эмне? Эмне болсоң ошол кыла. Ошол образ. Ошол 2006-жылы жаратканбыз. Сизде демек тажрыйба көп. Топтолуп калды десек болот.